Ассалаумалейкум, урматтуу каттыгуучулар. Бүгүн Бишкек шаарындагы Реум автоунаа базарына келдим. Ушул базарда турган 5-сектордагы кызыктуу унааларды силерге көрсөтүп кетем бүгүн. Анда эмесе биз баштайлы. Так, мынакей өзүңөргө 4 дөңгөлөктөр менен аракетте кроссовер издеп жатсаңар, мынакей ушундай жакшынакай Mazda трибуттар бар экен. Биринчисин көрөлү. Бул деген 2002-жылы чыгарылган, көлөмү 2 литр. Так, 650 000 сомго. Тонировкасы белек катары келет экен. Жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу, арткы камерасы менен. Жакшынакай чохолдору төшөлүптүр. Мынакей арткы жагы. Жүк салгычы. Эми ушуну көрөлү. Эски номерлерде экен. Мынакей мунун тонировкасы жок, бирок салону жакшынакай экен. Так, бул дагы 2002-жылы чыгарылган, көлөмү 2 литр, 650 000 сомго. Телефон номерлерин экранга чыгарып коем. Мындай көк түстөгү Avensis бар экен, чыгарылган жылы 2004, 1.8 VVTi кыймылдаткычы менен. Баасы 530 000 сом. Телефон номерлерин чыгарып коем. Мухабойниги бар. Бул хэтчбек экен. Мынакей витровиктери бар. Android монитор коюлуптур. Чохолдору 3 поликтери бар. Жалпы абалы жакшы экен. Жайкы дөңгөлөктөр барбы? Жайкы дөңгөлөктөр жок экен. Фаркопу бар. Мынакей. Абалы жакшы экен. 211 издеп жаткандарга мынакей. 2004-жылы чыгарылган. Так, 3.2 дизель экен. 650 000 сомго. Салонун ичин көрсөтүп кетейин, мынакей. Салон ушундай абалында экен. Мынакей арткы жагы. Кузовтун абалы жалпысынан жакшы эле экен, мынакей. Ушунда караштырып көрөлү. Passat издегендер үчүн мынакей. Чыгарылган жылы 94, 1.8 моно, 420 000 сомго. Мынакей жүрүк отурмосу, механикалык жүрүк отурмосу, салонун абалы аябай жакшы экен, достор. Жакшы сакталып калыптыр. Чатырында айнеги бар, мынакей. Мынакей арткы жагы. Мынакей жүк салгычы кенен экен. Машина Бишкек шаарында болобу? Бишкектен көрсөңөр болот. Camry 25 бар экен. Чыгарылган жылы 2001, көлөмү 2 литр, 435 000 сомго. Жүрүк отурмосу автомат экен. Дискалары жакшынакай. Комхо фирмасындагы дөңгөлөктөр менен. Болор баасы канча байке? Расход 8-11 дейт чарычы. Мынакей. Жакшынакай Camry вариант. Мындай Sonata бар экен. Эң кызыктуу жери бул 2022 экен. Мынакей. 100 000 чакырым жүргөн. Пробег оригинал дейт. $13,800. Мынакей. 2022 стикерин көрсөтүп кетейин. 2022-жыл 9-ай. Мынакей салонун абалы ушундай экен. Аябай жакшы экен. Мынакей арткы жагы. Ушундай Sonata New Rise издеп жаткандар үчүн 2022 Sonata. Ушундай Sonata бар экен. DN8 2021 112 000 чакырым жүргөн экен. Не такси дейт. $13,200. Бесключевой доступ менен мынакей. Салонун абалы ушундай экен. Мынакей. Арткы жагы ушундай. Мына Бишкек шаарындагы автоунаа базарында турат. Телефон номерлерин чыгарып коем. Бул жагында ушундай Grandeur бар экен. Чыгарылган жылы 2019, көлөмү 3 литр газ, $15,200. Ачык эске кирүү системасы бар, мынакей. Топтом ушундай экен. Экраны бар. Жалпы 93 000 чакырым жүргөн экен. Мынакей. Арткы жагы кышкы дөңгөлөктөрүндө. Апапакай Grandeur, анан жанакы Sonata DN8. Мынакей ушундай Outback бар экен. Carfax'ын сразу чыгарып коюптур. Силерге көрсөтөйүн Carfax'ын. Мынакей достор. Carfax'ы жеңил эле экен, Мынакей салону ушундай. Салонун абалы жакшы экен. Кышкы жакшы дөңгөлөктөрүндө. Чыгарылган жылы 2019, 2.5 көлөмү $4,900. Жакшы торг кылып берем дейт. Ээси, мынакей. 14,5 болсо берип салам дейт, мынакей. Ушунда көрүлү, достор. Ал 124-тө байкап көрүлү, достор. Чыгарылган жылы 94 экен, 3.2 600 000 сомго. Жүрүк отурмосу автомат. Машина жабык экен, бирок салонун абалы аябай жакшы экен.
ушундай Садор дискаларында. Мынакей. Жанында ушундай Audi сотка турат. 88 көлөмү 2 литр, 280 миң сомго. Жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу. Мынакей. Салонун абалы. Так. Assalamu alaikum. Жылы кайсыл? 88. Көлөмү 2.3. Баасы 350 миң сом экен. Телефон номер айтып коесузбу? 704 88 67 28. Все, рахмат. Так, мынакей 39. Так, 525D дизель экен, 2001. Көлөмү 2.5, 570 миң сомго. Мына б экен. Жалпы кузовтон абалы жакшы эле экен, достор. 2.5 дизель, 570 миң сомго. Toyota Wish, капкара түстөгү Toyota Wish бар экен, 610 миң сомго, 1.8, 2003 экен. Салонун көрсөтүп кетейин. Ассаламу алейкум. Булар басы канча? Макул. Мынакей. Кузову жакшы эле экен. Toyota Wish издеп жаткандар үчүн мынакей жакшы вариант. Volkswagen Vento. Чыгарган жылы 93, 270 миң жүрүптүр чакырым. Жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу, 5 ступка, 1.8 моно дейт. Так, баасы 280 миң сом деди эси. Окей, салонун көрсөтөйүн. Салон абалы жакшы экен. 3 деп полиптери төшөлүптүр. Мынакей. Volkswagen Vento. Volkswagen Passat. Passat Universal 94, 1.8 моно, 340 миң сомго. Жакшынакай чуколдору менен жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу. Мынакей артык жагы. Телефон номерлерин экранга чыгарып коем. Кезектеги Passat B3 91, 1.8 моно, 335 миң сомго. Мынакей телефон номерлерин чыгарып коем. Мынакей салонун ичи. Ушундай Passat бар экен. Мынакей ушундай Golf 3 бар экен. Үстүндө чатырында айнеги менен 97, 1.4 көлөмү 280 миң сомго. Жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу. Мынакей магнитофону бар экен. Мынакей жалпы көрүнүшү ушундай. Дискалары жакшынакай дискалар менен экен. 211. Ушуну көрөлү азыр. Так, 2003 экен, көлөмү 2.6, баасы $11,5 миң. Мынакей салонун абалы жакшы экен. Жакшы сакталып калыптыр. Дискалары AMG экен. Мынакей ушул дөңгөлөктөр менен берет экен. Ушунда карап көрөлү. Так, достор, Camry издегендер үчүн мынакей Camry 30 2002 2.4 көлөмү 565 миң сомго. Мынакей салонун абалы. Жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу экен. Мынакей Android монитор бар. Негизи ушулардын механикасы өтө үнөмдүү болот. Camry SE дейт. Мынакей спойлер менен, витровиктер менен, мухабойниги да бар. Абалы жакшы экен. Ол Passat'тын дискаларын көрүлөчү, достор. Жакшынакай болуп калыптыр. Ушунун азыр маалыматын көрсөтөйүн силерге. Passat B4 95-те чыгарылган жылы, көлөмү 2 литр, 265 миң сомго. Мынакей жалпы көрүнүшү. Салонуна бир көрсөтүп кетейин. Мынакей салонун абалы ушундай экен. Так, мынакей дагы бир CR-V бар экен. 2002, көлөмү 2 литр бензин дейт. Баасы $9300. 204 миң чакырым жүргөн экен. Жашыл түстөгү Honda CR-V. Салон абалы мынакей ушундай экен. Так, родной заводской окрас дейт. Ушунда көрүлөт, достор. 124 универсал. Так, Mercedes 200 дейт. Ешка плита көлөмү 2 литр, 93 чыгарылган жылы 520 миң сом. Үстүндө рейлингтер бар экен. Жакшынакай дискалар менен, артында фаркоо бар. Мынакей ушундай Golf 2 бар экен. Кызык нерсеси, бул жакта Fitt'тин мотору турат экен. Чыгарылган жылы, так, жылы кайсыл мунун? 89 экен. Так, 1.3 вариатор. Жүрүк отурмосу да Fitt'тики, мынакей. Fitt'тин жүрүк отурмосу, прибор панели да Fitt'тики. Мынакей. Ушунда карап көрөлү.
Басы болса 160 000 сом екен. Мынакей Camry 30-дардың бағалары қаншадан болып жатасыңдар? Енді ушундай Camry бар екен, рулі оң тарапта. Та көлемі 2.4, 630 000 сомға. Шығарған жылы 2004. Android монитор бар екен. Салоны жақсы екен. Отырғыштар ушундай жақсы сапаттуу кездемеден жасалған. Поликтері де кездемеден жасалған екен. Мынакей артқы жағы. Ал мен бұл Camry болса, бұл дағы оң тараптағы рулі менен екен. Так, 2004, 600 000 сомға. 270 000 шақырым жүрген екен. Мынакей. Бұның салонында отырғыштары кездемеден жасалған. 3D поликтері төшеліп тұр. Дискалар жақсынақа екен. Мынакей. Ушундай эки Camry вариант бар екен. Эми үнөмдүү жана ишенимдүү Civic издеп жаткандар үчүн мынакей. Ушундай Civic бар. 2002 көлөмү 1.5. Так, 390 000 сом дейт. Мынакей. Дискалар капкара экен. Салонун ичи ушундай. Android монитору бар екен. Артқы камерасы менен дейт. Мынакей. Олар басы канча? 360 000 сомго берип салам дейт. Вложение бир гана по кузову дейт. Мынакей кезектеги 124 универсал. Көлөмү 2.8, 94 кен, 470 000 сомго. Кузову таза кен. Ал жакшы, мынакей. Салонун абалы деле жакшы кен. Үстүндө люгу бар. Android монитор коюлуп тур мынакей. Мынакей. Универсал. Бул ошондо S124 болуп калат. Шунда көргүлө. Так, мындай Audi C4 келип калыптыр. Базарга жаңы эле полировкадан чыгыптыр дейт. Эси, так, 350 000 сомго C4, көлөмү 2.6. Чыгарылган жылы 93. Мынакей. Салон абалы ушундай экен, чехолдору 3D поликтери төшөлүп тур. Дискалар жакшы алынды экен, жалпы кузову деле аябай жакшы экен. Фаркопу менен келет, достор. Мынакей ушунда көргүлө. 210 бар экен, 4.3. Шуну көрөлү азыр. Так, 2001. Так, $9,900. Привозной мотор дейт. Телефон номерлерин чыгарып коем. Мына бейкен. Мынакей. Кузову жакшы экен. Чирик-пириктери жок. 210 дизель, универсал. Шуну көрөлүчү азыр. 2002 экен. Көлөмү 2.7, 580 000 сом. Мынакей салонун ичи. Салонун ичи жакшы экен. Мынакей артка жагы. Так, эми жүк салгычын көрөлү. Форкопу бар. 2.7 дизель, достор. Мынакей жүк салгычы өтө кең экен. Мага ачылат экен. Домкраты бар. Алыскы сапарга бул өтө сонун Mercedes, достор. Camry издегендер үчүн Camry 40 американец. 2007 көлөмү 2.4, $9,200. Көрсөтүп кетейин салонун. Android монитору бар экен, чехолдору төшөлүп тур. 3D поликтер менен. Camry. Так, телефон номерлерин чыгарам. Көлөмү 2.4. Жылы 2007. 215 000 чакырым жүргөн экен. Так, Odyssey абсолют топтомунда. Чыгарылган жылы 2002, көлөмү 2.3, газ бензин экен. Мынакей телефон номерлери 600 000 сом дейт. Салону таза экен, жакшы абалында. Мынакей артка жагы. Ол 202 таза окшойт. Маалыматы жок экен. Не ваша? Салам алейкум. Год какой? 7. Баса? 500 000 сом. Телефон номер скажете на камеру? 556 49 41 50, достор. Салонун ичин көрсөтөйүн. Бул арадан жасалган отургучтары. Мынакей. 319 000 чакырым жүргөн экен. Мынакей. Кузову жакшы абалында экен. Ушундай жылтыраган Honda CR-V бар экен.
чыгарылган жылы 2000, көлөмү 2 литр, 246 000 чакырым жүргөн. Жүрүк отурмосу механикалык жүрүк отурмосу. Баасы болсо $8200 экен. Салону жаңы эле химчисткадан чыккан окшойт. Электропакет бар экен, корректор фар. Тап-таза. Арткы жагы жылтырайт демеле. Шунда көрүлөт достор. Ушундай Volkswagen T4 бар экен. 96 чыгарылган жылы, көлөмү 2 литр бензин. Окей. Салонун ичин көрсөтүп берейин. Салонун ичи жакшы алынган экен. Окей. Механикалык жүрүк отурмасы менен көлөмү 2 литр. Так. Volkswagen T4 достор. Кышкы дөңгөлөктөр менен чогуу берет экен. Сонда бул жакка жалпы 1 2 5 8 киши отурса болот экен. Артына да жүктөп кетсең болот. Дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы. Окей. Ушул вариантты да көрүлөт достор. Эгерде силерге минивэн керек болсо. Мен могул жакта эки варианттарды силерге көрсөтүп кетейин. Honda Civic бар экен. Чыгарылган жылы 2002, көлөмү 2 литр, 550 000 сомго. Окей. Привозной мотор турат экен, 133 000 чакырым менен. Бул болсо Toyota Avensis, көлөмү 2 литр дизель, жүрүк отурмосу механика, 320 000 сомго. Окей. Ушул эки варианттарды да көргүлө. Так, RAV4 кроссовер издеп жаткандар үчүн, ушундай жакшы таза вариант бар экен. 2 литр газ бензин дейт. Чыгарылган жылы 2006. Так, $10,000. 277 000 чакырым жүргөн экен. Мынакей. Ачкычсыз кирүү системасы бар. Отургучтары булгардан жасалган, толук электропакет. Монитору менен, эң башкысы газы да бар достор. Мынакей. Жүк салгычы кенен. Так. Жалпы кузову да тап-таза жылтыратып коюптур. Мынакей бул жагы. Шунда көрүлөт достор. Жакшы вариант экен.